Так, биз ошондо канча добуш сатып алдык? 5000 адам, ар бирине 5000 сомдон. Жалпы шайлоочулардын саны канча экен? 4 миллион. Бирок катышуучулардын саны аз. Эгерде көбөйүп кетсе утулуп калышыбыз мүмкүн. Көбөйсө экен. Демек, аларды сатып алабыз. Добушуңду сатпа жана сатып алба. Бул азыркы бийликтин ураанына айлангандай. 30 жыл бою шайлоо системасы коррупциялашып, элдин тандоосу жокко чыгып калганын баарыбыз жакшы билебиз. Айрым партиялар азыр да добуш сатып алуу адатынан арыла албай жүргөнүн байкасаңар керек. Бирок мыйзам иштей баштаган өлкөдө андайлар жазасыз калбайт. Эмесе мурунку жана азыркы шайлоолор тууралуу сөз кылсак. Элибиз эгемендикти алгандан бери шайлоо системасы өлкөбүздүн кийинки тагдырын чече турган олуттуу куралдарынын бири болуп келди. 1991 жылы 31 августта Жогорку Кеңеш Кыргыз Республикасынын президентин шайлоо жөнүндө мыйзам кабыл алып, ага алайык 12 октябрда президенттик шайлоодо жалпы элдик добуш берүү болгон. Аскар Акаев 95% менен утуп чыгып, ошондо ийгилген отоо чөп тамырлашып кетерин көпчүлүк андаган эмес. 2004 жылы бийликчил Алга Кыргызстан партиясы, ага уда оппозиция партияларынан эл бийлиги үчүн шайлоо блогу чыгып, саясатчылар арасында көптөгөн нааразычылыктар жаралып, шайлоо өнөктүгү болуп көрбөгөндөй ыплас өткөн. Ал учурда мүңкүрөп турган элибиз айласын таппай, социалдык абал оорлошуп кеткен. Шайлоодо алданган эл акыры бийликти алып түшүп, ордуна жаңы бийлик келди. Бирок шайлоо системасы караргандан карарып кете берди. Добуш сатып алуу, бийликтегилер өзлөрүнүн партиясына жан тартуу менен алектенип, коррупциялык жаңы ыкмалар колдонула баштады. Акаевдин убагында Алга Кыргызстан деп баарына шайлашсыңар деп студенттерден өйдө, мугалимдерден өйдө жордоп аттан революция келип чыккан. Азыр болсо андай жок. 2005 жылы такка жаңы өлкө башчы шайланды. Бузулган шайлоо системасы мында да ар кандай саясий оюндар менен коштолуп, жыйынтыгында Бакиев 6 талапкердин ичинен озуп 89% менен жеңип чыкты. Бирок ал элдин үмүтүн актаган жок. Бакиевдин жүргүзгөн саясатына жарандардын нааразычылыгы жаралды. Мына ошондо кайрадан элдик толкундоолор башталып, 90дон ашык адамдын өмүрү кыйылган каргашалуу окуялар Бакиевди өлкөдөн качып кетүүгө аргасыз кылды. 2010 жылы өзүлөрүн убактылуу өкмөт атап алган эски чиновниктер өлкө башына турушту. Бул бийликтин өмүрү 1 жылга чейин сүрүп, кийинки шайлоо 2011 жылы 30 октябрында өткөн. Мында да саясий оюндар, админ ресурс ачык эле колдонулган. Натыйжада Алмазбек Атамбаев Кыргызстандын тарыхындагы 4-чү президенти болуп шайланган. 2017 жылы 15 октябрда Кыргызстанда кайрадан президент алмашты. Бийликти мыйзамдуу жол менен Алмазбек Атамбаев өзүнүн ошол кездеги досу Сооронбай Жээнбековго өткөрүп берди. Бул шайлоодо админ ресурстуу досунун пайдасына колдонгону эч кимге деле жашыруун эмес. 2020 жыл парламенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразы болгон эл Ала Тоо аянтына митингге 10 миңге жакын адам чогулду. Ошол эле күнү 6 сааттан кийин эл Ак үйдү басып алган. Толкуган эл жалган жала менен айыпталып, абакта жаткан Садыр Жапаровду бошотуп алышты. 2021 жылы 28 январда элдин тандоосу менен Садыр Жапаров президент катары толук кандуу ишке киришти. Президент Садыр Жапаров жергиликтүү кеңештерди таратуу жана жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоону дайындоо жөнүндө жарлыкка 6 сентябрда кол койгон. Ал эми 17 ноябрда 33 шаар, анын ичинде Бишкек, Ош шаарларында жана 231 айылдык кеңештерде шайлоо өттү. Садыр Жапаров азыркы тапта Кыргызстандагы шайлоо системасы дүйнөдөгү бир топ өлкөлөрдөн алдыда экенин айтып, жарандарды добуш берүүгө активдүү катышууга чакырып, мындан кийинки шайлоолор таза өтөрүн баса белгиледи. Акыркы 30 жылда 3 жолу бизде революция болду. 3 тең шайлоолордон келип чыкпадыбы? Билесиздер да аны. Парламенттик же болбосо президенттик шайлоолордон келип чыкты. Ошондуктан мен ушу акыркы 1 айдын ичинде шайлоо өнөктүгү жүрүп баштаганда кайрылуу кылдым. Биринчиси ушу видео кайрылуу кылдым эле, экинчиси ушу социалдык түйүндөрдөгү баракчаман кылдым. Анткени элге биз так жеткизишибиз керек. Шайлоо системасы оңолду, бийлик оңолду.
эми эл силер өзүңөр оңолгула деген кайрылуу болду да, ошентип түшүнсө болот элчи. 17 ноябрда жергиликтүү кеңештерге шайлоо кампаниясы жалпы жонунан таза өткөнүнө жалпы эл күбө болду. Бул жолкусуна бийликтин партиясы шайлоого катышкан жок. Мыйзамдын бардык талаптары так сакталып, айрым партияларга иш козголду. Ички иштер министрлиги шайлоо кампаниясы башталгандан бери мыйзам бузуу боюнча 96 маалымат түшкөнүн билдирди. Мунун ичинде 10 факты боюнча кылмыш иши козголуп, 7 арыз боюнча добуш сатып алуу, андан тышкары бейбаштыкка байланыштуу да иш ачылган. Шайлоонун шарапаты менен айрым күчтөр өлкөдө башалмандык жаратууга далбасташканы байкалды. Бирок алардын тилеги ишке ашкан жок. Анткени таза шайлоо болгонун эл деле көрдү. Азыркы бийлик мурункулардай шайлоо оюндарына катышып, добуш сатып алууга каршы экенин ачык айткан. Бийликте отурган адамдар, урматтуу мамлекеттик органда иштеген, кызматкерлер, силерге да кайрылып айтып коеюн. Бирөөңөр бир партияга тартып, же агитация кыла турган болсоңор, жоопко тартыласыңар. Өз добушуңарды бере бергиле каалаган адамга. Бирок эч кандай партияга агитация кылбагыла. Мына мыйзамдын талабы ушундай. 30 жыл бою бийликтегилер элдин тандоосун четке кагып, өздөрүнүн партияларына жасалма добуш алып берип келишкени баарыбызга маалым. Азыркы бийлик болсо партиясын шайлоого да катыштырган жок. Ал эми мыйзам бузган тараптар сөзсүз жазасын алары түшүнүктүү болуп калды.